Geçeten beri sosyallık tarmaklarını karab oturup bir bütünge geldim. Keçe günü sosyallık tarmaklarının barında bugün aytılып atat. Janagı haydоочулук бөлүктөр боюнча жана ошолордун окуу мектептери боюнча. Эми урматтуу кесиптештер, биздин негизги милдетибиз бул элдин үнүн бийликке жеткирүү. Биз айткандан мамлекет жыйынтык жасаш керек, аткаруу бийлиги. Жок дегенде ушул элдин нааразычылыктарын эске алуу менен мамиле кылышыбыз керек. Биздин ар бир айтып аткан сөзүбүздү элдин үнүн популист катары кабыл алсак, анда кандай болот? Кече жакында мен өзүм да айттым эле, мен буга чейин дагы иштеп кеткен адам катары 10 айды көп деп айттым эле. Бул менин айткан оюм эмес. Бул мен элдин айткан оюм эмес. Бул мен элдин айткан оюн айтып атам. Анын ичинде мен өзүм дагы оюм туура келген үчүн элге ошол маселени аткаруу бийлигине жеткирип атам. Кече сөзүндө урматтуу Садыр Нургалиев айтып кетти. Мен 6 ай ДАСАФты окугам депчи. Ошол Союз убагында жүргөн 6 ай ДАСАФ жеткиликтүү окутуп, ошону менен катар советтик армияда кызмат кылып, ошол күндөгү тарбия алган, ошол күндөгү билим алган, анын жыйынтыгы менен окуучулук күбөлүктү алган адамдар бүгүнкү чейин бар. Бир дагы авариясы жок, бир дагы машинасын чийбеген айдоочулар бар. Мына ошолордун үнүн биз бүгүн айтып атабыз. Коомдук талкууга койгула кайра. Ал жерде ар кандай жолдор бар. 10 айда белгилеген менен, урматтуу кесиптештер, кээ бир ушундай бир акылдуу адамдарыбыз бар, особенно бүгүнкү күндөгү жаштарыбыз бар. Ошолор 1 айда алып коюшу мүмкүн. 1 айда окуп, ошол теоретикалык экзаменден өтүп кетиши мүмкүн. Азыр айдоочулук күбөлүк кимде жок? Ар бир үй бүлөдө, ар бир жаранда бар. Ошол керек. Бул бүгүнкү күндүн талабы. Анан эми ошону сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы, оңай окуйсуң деген бул негизи туура эмес. Мына кече күнү бир мектептин окутуучусу, директор айтты. Жок дегенде 6 айдан кийин уруксат берели деп айтып атат. 3 айдан кийин экзаменге барсын. Теоретикалык билимин текшерсин, бүтпөй калдыбы? Дальше окусун. Андан ары көзү улантсын. Бүттүбү? Колуна айдоочулук күбөлүгүн бер, мен бар окуатыңды кыл, жол эрежесин бузба. Бизден бул бүгүнкү күндөгү салыштырмалуу жылдардагы авариянын болуп атканы, анын ичиндеги адамдын өмүрү кыйылып атканы баардыгыбызды ойлондурат. Ар бирибиздин үй бүлөбүздөгү жок дегенде жакын туугандарыбыз бар. Каза таппаса дагы жок дегенде жаракат алгандар бар. Бүгүнкү күндө ошол эле мезгилде оорукчан болуп, инвалид болуп калгандарыбыз бар. Туура. Ар бирибиз күйүп атабыз. Биз микрофонду алып айтып атканда өзүбүздүн оюбузду гана, жеке пикирибизди гана сунуштаган жокпуз. Мына ушул жердеги ошол күнү айтылган сын пикирлердин бардыгы, урматтуу кесиптештер, бул ар бириңиздердин жүздөгөн, миңдеген шайлоочулардын сөзүн айтып атасыздар. Ошондуктан биз эч убакта мен ушуга чейин аткаруу бийлигинин колдоочу катары дагы, мыйзамдарын колдоочу адам катары дагы, мен муну ачык айтып коеюн, эч убакта мен каршы чыккан жерим жок. Бирок ошол эле мезгилде биз сунуш айтып атабыз. Керек эмсак айтам, келиним сени кылып атабыз. Элдин наразычылыктан көп өтпөгүлө. Азыр мына бүгүнкү күнгө чейинки кылынып аткан иштердин бардыгы
Мамлекетте өсүү болуп атат. Профит менен чыгып атабыз. Ички дүң продукциясы 1,5 триллиондан 2 триллионга чейин жетип атат. Бюджетибиз триллиондан ашты. Биз сүйүнүп атабыз буга. Бирок ушуну совет берип, өзүнүн акыл деңгээлин айтып, мындай кылбасак болбой калды деген сунуштап аткан адамдар бул маселени туура эмес жакка апарып жатат. Эгерде элдердин баардыгы ушул туура мамиле кылбаса, ким эле чыгат? Бул туура эмес депчи. Биз өзүбүз чыгабыз могул жерден. Туура эмес бул депчи. Сен айтканың туура эмес деп. Но бирок аткаруу бийлигине дагы айта турган ким? Мына бизбиз. Ошону көңүлгө алып калгыла, көңүлчөнү чарбагыла депчи. Мен айтайын деп атканым, урматтуу туугандар, эч убакта биз этикадан чыкпасак. Мен бир дагы жолу депутаттын сөзүн айтканын уккан жокмун. Ушул жерде отурган 87 депутаттын бирөөсү дагы бийлик аткаруучулар акмаксыңар деп айткан жокпуз. Силер элди ойлобогон бийлик болдуңар деп айткан жокпуз. Да, иштеген жерде кемчилик болот, болбой койбойт. Ошол кемчиликтерди түздөп коелу деген гана тарис. И не более того. Ошондуктан урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, биз өкмөттүк саатты эртерээк өткөрүшүбүз керек. Депутаттар менен аткаруу бийлигинин ортосундагы мамилени ушундай да басып калышыбыз керек. Мына кечеөнкү комитеттерди көрүп атасыздар. Депутаттардын айткан сындарын көрүп атасыздар. Ушуну чечип албасак болбойт. Бул күндөн күнгө дагы өрчүй бериши мүмкүн. Мен билем баарыңыздардын араңызда да оюңузда да турат айта турган маселе. Бирок балким айта албай аткан болушуңуз керек. Мен ушуну айтып эле коеюн. Биз аткаруу бийлиги менен ымалада туура багытта кетиш керек. Ушунчага чейин кылынып аткан иштердин баардыгын бүгүнкү күндө бир айдоочулук күбөлүк менен, анын срогу менен, окуу мөөнөтү менен кылган иштерибизди норга свайт этпешибиз керек. Саясат туура болгон үчүн биз дагы ар бир мыйзам колдоп берип атабыз. Туура. Ошол мыйзамды биз эртерээк кабыл алып бергенден мына бүгүнкү күндөгү өсүү дагы, өнүгүү да болуп атат. Бирок ушуну эч убакта көп көрбөшүбүз керек. Бийлик бутагынын үч бийлик бутагынын биргеликте иштегенинен ушул өнүгүү болуп атат. Кечеөнкү аудиториядагы отурган 25-30 чакты бир курсант отурат. Конечно, алар дагы айта албайт да оюн. Ана чуркап келип ушинтип микрофондо өзүн мен ачка топтогонго мен муктаж эмесмин азыр. Ошондой эле мен кесиптештерим да ошондой болуш керек. Алдыда 5 жыл убакыт бар дагы. 1 жыл убакыт калса экен, же 2 жыл убакыт калса экен. Ошонун ичинде ачка топтоп атсак болот. Жакшы көрүнөйүн десекчи. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, мына азыр дагы мен айтып коеюн, мына Ташкөмүр шаарында саркындуу суу нарыгынын суусуна түшүп атат. Ошол жерде деген бүгүнкү күндө 26.900 адам жашап атат. Ошолордун бүт саркындысы нарын сууга түшүп атат. Ошол саркындуу суу түшкөндүгүнүн азабынан ошол жерде оорулар пайда болот. Ал жердеги жөнөкөй адамдар муну балыктын жеминен деп көрүп атышат, башкадан деп көрүп атышат. Бирок саркындуу суудан эмнеден гана бактыяр түшпөйт. Муну дагы айтсаңыз популист дебесин. Бул дагы элдин үнү, менин үнүм эмес. Мен ошол элдин арасына шайланып келген үчүн, ушу биздин айткан үндү жеткизесиңер деген үчүн айтып атам. Мен ошол сөз берип келгем. 5 жыл бою мен силерге кызмат кылам деп. Болгону бир ручкаңардын чийини менен мени 5 жылдык өмүрүмдү силерге кызмат кылууга муктаж кылып атасыңар. Мен ошону аткарам деп келгем. Урматтуу кесиптештер, мен ойлойм баарыбыз туура жыйынтык чыгарабыз деп, бунун ичинде аткаруу бийлиги да бар. Туура жыйынтык чыгарып, ошого туура мамиле кылабыз деп. Рахмат көңүл буруңуздарга.